Ысык Көл облустук Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театрынын артисттери тоолуу Алтай жергесинде боло турган Көксөгөн жээк фестивалына жолдомо алган. Фестивалга барган кыргыз артисттерин алтайлыктар өзгөчө тосуп алышты. Жер кап жатканы билсемей, Шыбален аймакта актуу жүрөгүстөн уткуп турубуз. Фестивалдын жүрүшү 6 күнгө уланды. Анда бардыгы болуп түрк тилдүү 11 мамлекеттин өкүлдөрү өз таланттарын көрсөтүшкөн. Биздин артисттер белгилүү Бельгия драматургу Мельде Делгроттун Эскариал драмасын коюшту. Драма жогорку деңгээлде коюлуп, сахна сүйүүчүлөрү кол чабуу менен кыргыз артисттерине сый урматын көрсөтүштү. Эскариал драмасын биздин тилге которуп, аны сахнага коюу чеберчилиги белгилүү режиссер Жумабек Осмоновго таанды. Бул эмгек үчүн Жумабек байке Алтай Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан Алтай элинин мыкты режиссеру наамына жетишти. Бир жана бельгийский драматургду алып, элеттик театр койгонуна баардыгы таң калып калышты. Анткени бул драматургду окугандар бар, окуганда көп эти бар бербегендер да. Алардын айтканына караганда эми молодцы, издениңер бар экен деп мактап, анан кийин спектаклибизге белет жок. Ал эми мыкты аткаруучу наамына драманын башкы каарманынын ролун мыкты чагылдырган Курсант Абдрахманов алды. Түрк тилдүү мамлекеттердин өкүлдөрү даярдап барган драмасын бир жолу коюшса, кыргыз артисттердин экинчи жолу коюп берүүсүн өтүнүп, экинчи жолу коюу мүмкүнчүлүгү болду. Мындан улам фестивалдын акырында, эгер фестиваль болбой сынак болгондо кыргыздар башкы байгени багындырмак деген кептерди калыстар тобу белгилешти. Мы преклоняемся перед великим вашим Чингиз Айтматовым, перед вашим театром, перед эпосом Манас, с огромным преклонением за ваш театр и вручаю. Үмүтсүз адам болбойт го, ушундай фестивалды мен ойлоп атам, эмне үчүн көлдө өткөргөнгө болбойт. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча Желанный берег деп баягы деңиз бойлой жүрөт каналда көксөгөн жээк деген да кыргызча мантис. Анан ушу көлдүн жээгинде көксөгөн жээк деп мисалы ушу маданият байланышын түзсөм үчүн болбойт деп жакшы ойлор менен келдик. Эми аны убакыт мезгил көргөзөт. Алтайга барып келгенге чоң демөөрчүлүк кылган ушу шаардык депутаттарга, Каракол шаардык депутаттарына, Аскар Асангазич, Кубан Сабыров, Намазалиевке жакшы жардам көргөзүштү. Эске салсак, жайында Ысык Көл драма театрынын артисттери Татарстанга барып мыкты көрсөткүчтү көрсөткөн. Анын жыйынтыгы менен Алтайга чакырылган. Эми Алтайдагы жыйынтык менен кыргыз артисттери 2012-жылы Барнаулга жана Якутияга жолдомо алышты. Артисттер үчүн кыргыздын желегин башка өлкөдө кыргыз деп желбиретүү мүмкүнчүлүгү демөөрчүлөрдүн жана колдоочулардын колунда. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Ысык Көл облусу, Күндөлүк.